Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдағы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат. Коом. Экономика. Дүйнө жаңылыктары. Маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде. Кутман таңыздар менен урматтуу көрөрмандар, сиздер 5+1 программасын көрүп баштадыңыз. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Айдина Маматисаева алып барам. Биз бүгүн ушу программанын алкагында энергетикалык кризис, чакан гэстерди ким куруп жатат деген теманын алкагында ушу электроэнергия тармагында болуп жаткан кырдаал жана чакан гэстерди куруу маселесине кененирээк токтолобуз. Студиябызда бүгүн конокто энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев бар. Тилек мырза, кутман таңыз менен студиябызга кош келипсиз. Сизге бул формат тааныш, дагы бир жолу өзүмдүн кесиптештерим менен тааныштырып кетсем, Жазгүл Садырова, Зымрат Эркинбекова жана Буруш Курманбекова. Сизге бүгүн менен кошо суроолорду узатат. Сиз даяр болсоңуз, анда баштайбыз. Жазгүл, келиңиз. Алгачкы суроо бул ушу Кыргызстанда негизи эле азыркы учурда канча ГЭС жана канча чакан ГЭС бар? Алардын канчасы иштейт жана канчасы керектен чыккан? Жалпысынан ири ГЭСтер боюнча айтып кетейин. Биринчи электр станциялар ачык акционердик коому бар. Негизги акциялары мамлекетке таандык. 7 ири ГЭС бар курамында. Андан тышкары 2 жылуулук электр борбору бар. Бардыгы биригип ушул Кыргызстанда болгон жалпы электр энергиянын 99%-ын ушул 99%-ын ушул мекеме иштеп чыгат. Ал эми кичи ГЭСтер боюнча Чакан ГЭС деген өзүнчө дагы акционердик коом бар. 100% акциясы ал дагы мамлекетке таандык. Ал компанияда 9 кичи ГЭС бар. Бүгүнкү күндө бардыгы иштеп жатат. Өзүнүн ушул энергия системага болгон салымын кошуп, ушул электр энергия өндүрүп келет. Андан тышкары мына азыр бизде жалпы энергия тармакта дагы ушул кичи ГЭСтер боюнча дагы маселе аябай талкуу жаратат, аябай бир кызыгуу жаратат. Бизди ал ушундай бир жагдай албетте кубандырат. Себеп дегенде биздин жеке ишкерлер дагы ушул тармакка өзүнүн бир салымын кошуп, ушул жерде өзүнүн бир ишмердүүлүгүн жүргүзүп, албетте эми алардын дагы максаты бир каражат табып, өзүнүн бир бизнесин өркүндөтсө деген ниети дагы бар. Ошону менен бирге алардын өндүрүп чыккан электр энергиясын энергия системасына сатып алып, ошол электр энергияны жалпы биздин абоненттерге, жалпы биздин калкка, экономиканын тармактарына сатып, биз дагы туруктуу бир системаны курабыз. Ошон үчүн биз аларды толугу менен колдойбуз жана кандайдыр бир жардам керек болсо, министрлик тарабынан жардам бергенге даярбыз. Келиңиз, Зумрат. Ошол ГЭСтердин бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу айтып берсеңиз. Эми жалпы ири ГЭСтер боюнча айтып кеттим. Ушул ири ГЭСтен баштайын. Анткени себеп дегенде негизги бөлүктү ушул ГЭСтер түзөт да. Токтогул ГЭСтен баштап бүгүнкү күндө оңдоп түзөө иштери, жаңыртуу иштери, модернизация баягы бир келечекке дагы 30-40 жыл үзгүлтүксүз жашы мындай туруктуу иштеп берсин деген максатта өзүбүзчө бир ири долбоорлорду баштаганбыз. Ушунда Токтогул ГЭСте 3 фазадан турган ар бир агрегаттын реабилитациясы жүрүп жатат. Кудай буйруса 2024-жылга бул иштин бардыгын аякташыбыз керек. Мына азыр бүгүнкү күндө 2-чи фазасы аяктап, 3-чү фазага өтүп баратабыз. Эми 3-чү фазасы бул эң чоң мындай бир көп жумушту камтыган долбоор да. Андан тышкары Учкоргон ГЭСте, Ат башы ГЭСте, жалпы эле мына Камбар Ата 2-чи ГЭСинде дагы 2-чи агрегатты ишке киргизүү боюнча мындай айтканда бардык ири ГЭСтерде оңдоп түзөө жана жаңыртуу иштери жүрүп жатат. Бул азыркы учурдун талабы. Себеп дегенде ушул электр энергияга болгон суроо талап, электр энергияга болгон муктаждык дагы ачык эле айтайын, муктаждык да мындай айтканда. Баягы көп ойлойт, муктаждык десе эми биз эмнеге муктаж деп айтасың деп. Жалпы бүгүнкү күндөгү жашообуз, жашоо турмушубуз бардыгы ошо электр энергияга байланган үчүн бул жалгыз эле суроо талап эмес, бул муктаждык. Ошон үчүн биз ошол нерсенин бардыгын түшүнүп турабыз, камсыз кылышыбыз керек.
мына кечээ эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар болсо керек, биздин өлкө башчыбыз дагы экинчи ТЭЦ боюнча, экинчи биздин ошол Бишкек шаарынын батыш тарабындагы жылуулук борборун кайра ишке киргизиш керек. Эл менен жолугуу болду, көптөгөн маселе тапшырмалар коюлду. Анын үстүнөн дагы иштеп жатабыз. Анан кичи ГЭСтер боюнча Чакан ГЭС деп айтып кеттим. Эң биринчи ушул Чакан ГЭСтин ишке кирген жабдыктын эң эмеси 100 жыл. Бир кылымга барып бар да. Эми бир кылым иштеп жатканы өзү эле бир мындай жакшы жагдай деп ойлойм. Бирок ошону менен бирге анын үстүнөн да иштеп жатабыз. Ошол эле Чакан ГЭСтин курамына азыр жогорку кеңештин токтому чыкты. Буга чейин ошол өкмөттүн токтому чыгып, жогорку кеңешке макулдашууга жөнөтүлгөн. Бул ошол өзүнчө программа. Мамлекеттик мүлктө болгон, мүлк фондунда болгон, мүлк фондунун балансында болгон Каракөл деген ГЭС бар. Ошол Каракөл ГЭСти ошол Улуттук энергия холдинг компаниясынын курамына туунду коом катары өткөрүп беребиз деген чечимдер чыкты. Азыр акыркы мына кадамдар калды. Дагы бир Кудай буйрса кичинекей 1-2 документтерди бекитип чечимди кабыл алсак, ошо менен өтөт да. Ушунун бардыгы биригип, ушул туруктуу бир энергия системаны иштетебиз жана кийинки муунга өткөрүп беребиз деген максатта жасалып жатат. Келиңиз буруш. Кечээ күнү эле министрлик тарабынан ошо Чакан ГЭСтерди кура турган компанияларга күбөлүктөр тапшырылды. План боюнча бул компаниялар канча мегаваттык кубаттуулук бере турган станцияларды курушу керек? Жалпысынан мен белгилеп кетейинчи, бул кечээги күнкү өткөн иш чара Чакан ГЭСтерге гана тиешелүү эмес болчу. Бул жалпы ушул энергияны кайра жаратуучу булактары. Бул бир чоң өзүнчө тармак болуп келатпайбы? Биздин энергетика министрлигиндеги мындай бир өзүнчө мааниге ээ болгон багытта. Анан ушул багытта жалгыз эле Чакан ГЭСтер эмес, бул шамалдан дагы, күндөн дагы энергия ала турган ишканалар бар арасында. Жалпысынан 600 мегаваттан ашык кубаттуулукту түзөт деп биз кечээ күнү күбөлүктөрдү тапшырдык. Ошол алардын бизге берген сунуштарына жараша. Анан бирок ичинен бөлүп кетейин, Чакан ГЭС боюнча сөз болуп калды. 300 мегаваттан ашыгы Чакан ГЭСтерге тиешелүү. 300 мегаватт күн энергиясына тиешелүү. Анан 10 мегаватт шамал. Эми шамал бул бизде баягы өзүнчө дагы бир жаңы багыт болуп келатат. Ошон үчүн ал жактан дагы биздин ишкерлерибиз мындай активдүү иш алып барган үчүн биз дагы мындай бир колдоо көрсөтүп, мындай жардам берсек деген оюбуз бар да. Келиңиз Жазгүл. Кыргызстанда ушу азыркы экономикалык абал менен Чакан ГЭСтерди куруу канчалык мүмкүн? Негизи эле ушу ишкерлерди айтып жатасыз да, анан айрым ишкерлер, ошо биздин азыр экономикага эле кайра айтсак, экономикада биз мисалы Чакан ГЭСтерди курсак, азыркы баа саясат, энергетика болгон баа саясаты менен бизге киреше деле келбей калат деген дагы ойдо да. Эми жеке ишкерлердин кандай чыгашаларды, өзүнө бир кандай пландарды койгонун биз эми мындай баягы өзүбүзчө жөнгө салуучу бар, бизде мамлекеттик агенттик бар. Эми алар ошо жалпысынан чыгаша бөлүгүн көрөт да. Анан эгерде ошол чыгаша бөлүгүндө мындай бир негизсиз суммалар каралган болсо, ошол электр энергияны чыгаруудагы электр энергия наркына кирбеген, электр энергия наркын түзбөгөн негизсиз чыгымдар болсо, ал чыгымдарды биздин ошол жөнгө салуучу алып салууга укуктуу. Анан ишкерлердин баягы электр энергия наркын эсептегенде мен билбейт экенмин кандай цифраларды, кандай бир өзүнө беренелерди карап отурат. Бирок негизги айтып кетейин дегеним, эгерде мындай бир киреше алып келбейт, экономикалык жактан эч кандай пайда болбойт деген көз карашта болсо, кечээ күнкү иш чаранын өтүшү мүмкүн эмес болмок да. Себеп дегенде биз кечээ күнү 50ге жакын күбөлүк бердик. 300 мегаватт дегенин ичинде канчалаган баягы ГЭС курула турган жерлер бар да. Биз аябай створ деп өзүбүзчө атап атабыз. Анан эми эгер аларга кызыксыз болсо, аларга экономикалык жактан пайдасыз болсо, анда мен ойлойм алар келбейт болчу депчи. Эми инвестор акчасын салып аткандан кийин ал биринчи максаты ошол акчаны кайра кайтарып алыш керек. Анан анын үстүнөн дагы пайда көрүш керек.
Ошон үчүн мен айтам, бул абдан эле пайдалуу. Биринчиден, экинчиден мыйзамда көрсөтүлгөн мындай бир жакшы шарттар, жеңилдиктер, ушул энергия система тарабынан берилген кепилдиктер, биз ушул силердин электроэнергияларды 10 жылдын ичинде туруктуу максималдык тариф менен сатып алабыз деген шарттар албетте мындай бир бизнес планды түзүүдө өзүнүн бир кийинки 10 жылдык чыгаша бөлүктөрүн белгилеп, анан ошонун ичинен кандайдыр бир пайдасын дагы эсептеп алганга толук мүмкүнчүлүк берет да. Мен ойлойм, биздин жеке ишкерлерибиз ал нерсени мындай четке кагып эле мындай бир жөн эле ойдун эле негизинде акчасын сарптаган жок. Алардын баардыгынын эсептери бар, алардын долбоорлору бар, алардын өзүнчө бир мындай ар бир чыгаша бөлүгүн камтыган документтери бар. Ошон үчүн бул абдан эле бир пайдалуу деп мен жеке оюм ошондой. Экономикалык азыркы абал менен. Экономикалык абал менен дегенде эми бизде азыркы күндө тарифтик саясат бекитилди. Эми калк боюнча өзгөрүү болгон жок, быйылкы эле көрсөткүчтөрдө калды. Ал эми экономикалык категориялар боюнча, ичиндеги өндүрүш компаниялары боюнча айрым багыттарга максималдык тарифке дагы көтөрмөлөөчү коэффициенттер менен 5 сом 4 тыйынга чейин чыгарды да. Анан эми биз ойлойбуз, бул жактан ошого окшогон абоненттер болсо, биз бул чакан гэстерди куруучу, башка электр станцияларды куруучу, то есть күн энергиясы болобу, шамал энергиясы болобу, биз аларды өзүнүн абоненти менен түздөн түз иштегенге эч кандай чектөө койбойбуз. Биздин министрликтин саясаты ошондой. Эгерде өзүңдүн жеке бизнесиңди жүргүзөм, чакан гэсти курам, өзүмө бир абонент таап алып туруп, ошол абонентке түздөн түз электр энергияны сатып, биздин энергия системага эч кандай тиешеси жок эле иштей берем деген күндө дагы эми мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнүн шарттары бар, жана жөнгө салуу маселелери башка. Бирок негизинен түздөн түз ишмердүүлүгүнө биз кийлигишпейбиз. Эгерде электр энергияны чыгарып туруп энергия системага сатам десе, мыйзам боюнча биз ага дагы даярбыз сатып алганга. Бирок түздөн түз иштеп 5 сомдон абоненттерге сатам деп өзүнө таап алам десе, биз ал нерседен бизге аябай эле жакшы болот. Анткени алар дагы бир болсо ушул экономиканын өнүгүшүнө, экономиканын мындай алдыга жылышына өздөрүнүн салымын кошот. Анткени чындыгында бүгүн экономикалык категориядагы биздин абоненттер аябай бир электр энергияга суроо талап коюшат. Эми бардык жабдыктар, заманбап жабдыктардын көбү ушул электр энергия менен иштегендигине байланыштуу суроо талабы бар да. Ошол суроо талапты камсыз кылыш үчүн жеке ишкерлер дагы бизге жардам берсе, аябай жакшы көрүнүш болот. Ушу 50 чакан ГЭС ошондой ишенимдүү түрдө курулабы? Ичинде бардыгы чакан ГЭС деп айтып, чакан ГЭС эмес, анын ичинде да күн менен шамал дагы бар деп айтып кеттим. Эми ал ишкерлерди дагы таарынтып албайлы, бизге дагы мындай бир тийиштүү түрдө көңүл бурулбай калды деп ойлоп калышпасын. Бирок биз кече күнү иш чарада биздин энергетика министри Доскул Жумабулович Бекмырзаев ал киши менен чогуу өткөрдүк. Ал киши ошол жактан тапшырма койду. 1 мартка чейин ушул баардык куруу иштери башталсын деп. Бирок кече күнү күбөлүк берген компаниялардын арасында иштери башталгандар дагы бар, баштай электери дагы бар да. Ошон үчүн 1 мартка чейин баштап, Кудай буйруса 2023 жылга чейин баардыгын ушу ишке киргизип, анан бир мындай жакшы кубаттуулукту бир топ деңгээлге көтөрөлү деген өзүбүзгө бир планды койдук. Ошол пландын үстүндө эми Кудай буйруса иштеп баштайбыз. Түшүнүктүү. Зымрат? Ошол ишкерлерди колдоодо өкмөт тарабынан кандай бир жеңилдиктер каралганбы? Мыйзамда каралган. Мыйзамда кепилдик сатып алууга кепилдик берилген. Мен айтып кеттим, максималдык тариф деп. Анан тышкары мыйзамда квота деген түшүнүк бар. Эми ал квотаны азыркы күндө талкуу жаратып жатат, өзгөртүү киргизип алып салыш керекпи, бардыгына бирдей шарт караш керекпи деп. Бизде дагы министрликте ушул энергияны кайра жаратуучу булактар жөнүндө мыйзамда өзүнчө комплекстүү мындай бир иш жүргүзүлүп, ушул мыйзамга өзгөртүү киргизилсе деген долбоор иштеп чыгып атабыз. Ал дагы долбоордо биздин өзүбүздүн көз караштар камтылган. Андан тышкары 10 жыл кепилдик берилет. 10 жылдын ичинде ушул электр энергияны чакан гэстерден болобу, башка ушул ВИЭдеги энергияны кайра жаратуу булактары
багытында иштеген ишканалардан болобу кепилдиктүү түрдө энергия система 10 жыл сатып алат деген мыйзамда көрсөтүлгөн. Ал эми ошол мыйзамдын негизинде бир нече тийиштүү өкмөттүн чечимдери чыккан. Ошол чечимдердин аткаруусунда биз ишти алып бара беребиз. Эң негизги ошо бизге мыйзам багыт берет да. Келиңиз Боруш. Ошол компаниялар баардыгы тең эле ушул ГЭС курушабы же күбөлүктүн жардамы менен пайда тапкандар барбы? Эгер иш үзгүлтүккө учураса кандай болот? Күбөлүктү колуна алып туруп кайра сатам деген дагы учурлар болгон. Убагында эми баягы мамлекеттик комитет болуп турган кезде берилген экен ушул күбөлүктөр. Көп эмес, бирок арасында бар да, ошо берилген күбөлүктөр бар. Анан кайра ушул күбөлүктү сатабыз деп бир арасынан дагы бир аз акылдуураак биздин ишкерлер чыккан экен. Ошон үчүн бул иш-чара дагы токтотулуп калган бир себеби ошол окшойт да. Анткени ошол маселенин үстүндө бир талкуу жаралып, бул маселени чечишибиз керек, токтотушубуз керек, сатылбасын деген нерсе болгон. Себеп дегенде туура эле да, бул позиция абдан туура. Себеп дегенде биз бул күбөлүктү берүүбүздүн максаты ушул өзүбүздө бир реестр бар министрликте. Ал реестрди биз жүргүзүшүбүз керек. Биз ар бир ишкер менен ишти алып барышыбыз керек жана өзүбүзгө бир мындай өзүбүзгө бир эсеп жүргүзүшүбүз керек да. Мынча ишкерибиз бар. Алар мындай кубаттуулукка иш алып барат. Анан аны алып туруп башка бирөөгө сатам дей турган болсо, ал андай документ эмес да. Анан экинчи жагынан бул күбөлүк берилгенден кийин бул кандайдыр бир статуска ээ болот да ошол ишканачы. Мен чындыгында ушул реестрге кирдим, ушул багытта иш алып барам. Анан кийин эң негизгиси ушул документтин берилиши менен булар кошумча акча каражат инвестор тапканга дагы, эгер өзүнүн каражаты жетпей жаткан болсо, башка жактан кошумча каражат дагы өзүнө тартканга мүмкүнчүлүк пайда болот. Себеп дегенде жалпы эле баягы инвестор болобу, башка бир финансылык институттар болобу, алар деле бир кепилдик каалайт да. Анан бир ишкер келип ушул багытта акча каражат сарптайм десе, өзүңдүн бир документиң барбы дегенге, мына менин күбөлүгүм бар дегенге дагы жакшы да. Анан эң дагы бир айтып кетчү нерсе, бул күбөлүктү бергенден кийин ишти башташ керек. Бул мыйзамда дагы, бул өкмөттүн токтомунда дагы, бул жер кодексинде дагы көптөгөн биздин мыйзамдарда көрсөтүлгөн шарттар бар. Ишти баштабасаң, кандайдыр бир мөөнөттөн кийин ушул күбөлүк кайра артка чакырылат деген да жери бар да. Бул эми алдым бүттү меники деген көз караш туура эмес. Алгандан кийин министрлик тараптан, жалпы мамлекет тараптан ошондой бир ишеним көрсөтүп, жеке ишкерге ушул документ тапшырылгандан кийин ал өзү тараптан дагы жоопкерчилигин мойнуна алышы керек. Өзүнө бир тапшырма алып туруп, анан ошол иштеш керек. Ошон үчүн эгерде жер маселесин чечпесе, жер маселесин чечкенден кийин курулуш иштерин баштабаса деген шарттар бар. Ошол шарттарды аткарбаса, чындыгында ал документ кайра министрлик тараптан артка кайтарылат. Килек мырза, ушу буга чейин Түркия менен дагы чакан ГЭСтерди куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылган. Азыр кайсы этапка жетти, качан башталышы күтүлүүдө? Бир нече кызыгуу жараткан ошо Түркиядан келген инвесторлор болду. Биздин министрликте дагы өзүнчө чогулуштар өткөрүлүп, алар менен жолугуулар болду. Бардык болгон суроолоруна жообун бердик. Мынакей кече күнү дагы биздин өлкө башчыбыз Стамбулга барганда дагы ушул теманын алкагында дагы өзүнүн бир мындай багытын берип кетти. Ошон үчүн жакынкы арада ушул биздин жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн аркасында биз тараптан берген биздин мыйзамдагы болгон жакшы түзүлгөн шарттардын биздин жалпы эле ушул инвестициялык климатта болгон биздин жеке министрлик үчүн жооп берейин. Биздин министрликтин атынан министрликтин тарабынан жүргүзүлгөн бир мындай саясаттын негизинде жакынкы арада алар өзүнө бир чечкиндүү кадамдарга барат деп күтүп отурабыз. Эми жалпысынан ошол бир акыркы жоопторун берип, биз менен ишти баштап, тийиштүү келишимдерди түзгөндөн кийин анан маалыматты дагы кошумча беребиз. Келиңиз Жазгүл. Кыргызстанда ушу чакан ГЭСтерди курууга ушу чет өлкөлүк инвесторлор канчалык кызыктар болуп жатат? Негизи эле ушу атайын долбоорлор, сунуштар келип түшөбү? Кызыктарлар абдан көп. Кызыктарлар абдан көп. Кандайдыр бир жарымы
келип бизден маалымат сурашат. Бизге ушул даяр долбоорлор болсо берсеңер дейт. Кандайдыр бир бөлүгү өздөрү келип, өздөрү эле бир изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошонун негизинде өзүнө бир ар кандай чечимдерди кабыл алат да. Эң негизги айтып кетчү нерсе мыйзамда биздин азыркы ушул энергияны кайра жаратуу булактары жөнүндөгү мыйзамда инвестор чет элдик болобу, жергиликтүү инвестор болобу андай кылып бөлбөйт. Шарт бардыгына бирдей. Ошон үчүн кызыгуу жаратат деп ойлойм. Себеп дегенде, эми ал инвестор өзүнүн бул жакта жеке ишкер, биздин жергиликтүү ишкер катары шарттарда өзүнүн мындай бир жакшы комфорттуу сезе турган болсо, анда чындыгында иш алдыга жылат. Ошон үчүн биз бардыгына бирдей мамиле кылабыз. Анан өзгөчө ушул башка мамлекеттен келип бизге ушул бизнесин жүргүзүп акчасын салайын деген инвесторлорго өзгөчө мамиле бурабыз. Себеп дегенде алар эми башка өлкөдөн келгенден кийин шарттар ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аларга көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк жардам берип, маселеси болсо чечкенге аракет жасайбыз. Жазгүлдө кошумча суроо бар экен. Негизи ошо кайсы өлкөлөрдөн азыркы учурда мындай кызыктар болгон инвесторлорду айтып кетсеңиз, анан алар ошо инвесторлор чет өлкөлүк инвесторлор ошо келгенде, мисалы долбоорду сиздерден сурайбы же өзү долбоор менен келеби, шарттар кандай болуш керек деп сиздерден кандай талаптарды сурайт? Негизи кызыккандар абдан көп. Азыр Туркия деп сүйлөшүп кеттик. Ал жактан аябай кызыгуу жаратып жатышат. Корея өлкөсүнөн кызыгуу бар. Түштүк Кореядан, Испаниядан кызыккандар бар. Өткөндө Австралиядан келди. Эми башка бир континенттен келип кызыгуу жаратып атса, чындыгында кубандырат экен. Эми жакынкы биздин кошуна мамлекеттерден кызыгуулар бар. Эми ал баягы биздин бир орусча тил билип бири-бирибиз менен сүйлөшкөнгө жеңилирээк болгондордун алардын дагы мындай кызыгуусу көбүрөөк да. Анткени тил билгенден кийин биздин мыйзамдар менен да таанышып, биздин шарттар менен таанышканга жеңилирээк болот. Ушундай башка мамлекеттерден да кызыккандар көп келет. Негизинен сураганын эң кызыктырган эки эле суроо. Биринчиси канча сомдон сатып аласыңар, экинчиси канча жыл сатып аласыңар. Эки шарт тең мыйзамда белгиленген. Тариф боюнча дагы максималдык тариф, жыл боюнча канча мөөнөттүн ичинде сатып аласыңар деген суроо боюнча 10 жыл. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча 10 жыл. Эми азыр өзгөртүүлөр да киргизилет деп күтүп жатабыз. Эгерде ошол өзгөртүүлөр толугу менен кирип, күчүнө кирип кала турган болсо, мүмкүн ал 10 жылдык мөөнөт дагы узарышы мүмкүн. Бирок жалпысынан ушул кызыктырган эки суроода, ушул эки суроонун алкагында анан булар өзүнүн бир бизнес планын түзүш башташат. Бүгүнкү күндөгү айтып кетейин, Европа мамлекеттеринде болобу, жалпы эле мына биздин дагы кошуна мамлекеттерде дагы ал жакта аукцион деген мындай бир шарт каралганда, бизде кепилдик түрдө сатып алабыз деген шарттар каралса, ал жакта аукцион. Аукцион болгондон кийин ким канча бааны азыраак берсе, ошол утат деген шарт. Ошол шарттын негизинде жалпы эле ушул энергияны кайра жаратуу булактары тармагындагы баасы 1,3 центке чейин түштү. Бул баягы аукциондун жыйынтыгы менен күндөн күнгө ушул тармакка инвесторлор көбүрөөк акча салып, ушул тармакты өнүктүргөн үчүн күндөн күнгө баа түшүп баратат да. Ал эми ошол жагдайда, ошол шарттарга салыштырмалуу бизде бүгүнкү күндө түзүлгөн мыйзамдагы каралган шарттар абдан жакшы. Мен ойлойм, ошон үчүн дагы бизге бир абдан кызыгуу жаралып аткан себеби ошол окшойт. Келиңиз Мурат. Бүгүнкү күндө электр энергияга болгон муктаждык бардыгыбызга белгилүү. Айрым жерлерде бүгүнкү күндө жарык өчүрүлүп жатат деген маалыматтар бар. Анан бул канчага чейин уланат, кыштан кантип чыгабыз? Эң маанилүү суроо да биздин энергетика тармагы үчүн. Биздин азыркы жасап жаткан бардык аракет дагы ошол багытта. Жалпысынан ушул электр энергияга болгон суроо талапты камсыз кылуу. Жарыктар өчүрүлүп жатат дегенин мен айтып кетейинчи, түшүндүрмө берип, учурдан пайдаланып. Бизде элдер ойлоп атат, биз атайын ушул чектөө киргизип атабыз. Чектөө киргизилген жок. Өзүңүздөр билесиздер, акылдуу эсептегичтер дагы көп. Биздин өзгөчө ушул түндүк аймагында коюлган.
ал акылдуу эсептегичтердин өзүнүн бир техникалык шарт берилгенде, ушул электр энергияга кошулганда техникалык шарт берилет. Ошол техникалык шарт берилгенде кандайдыр бир кубаттуулук көрсөтүлөт да. 5 киловатт болобу, 10 киловатт болобу, эми ал баягы 1 фазалык, 3 фазалык деп өзүнүн кошулганына жараша. Ошол чектөөдөн ашканда акылдуу эсептегич өзү өчүрүп коет. Светти өчүрөт, жөнөкөй тил менен айткандачы. Бул программада көрсөтүлгөн мындай бир чектөө да. Бирок ошол чектөөнү техникалык шартка жараша коюлган. Анан эми элдер ойлоп атышат, атайын өчүрүп койду. Жок, ал деген программа иштейт. Эмне себептен мындай көрүнүш болуп жатат? Элдер ойлоп атат, 5 киловатт же 10 киловатт десе, бул энергия катары кабыл алып атышат да, бул кубаттуулук, бул энергия эмес. Кубаттуулук дегеним, мисалы 10 киловатты колдонуп бүтсөм түгөнүп калат экен дегендей көз караш болот. Андай эмес. Андай чектөө жок. Бул кубаттуулукка болгон чектөө бир убакыттын ичинде үйдүн ичиндеги электр приборлордун керектөөсү 10 киловаттан ашып кетсе, кир жуугуч, үйдөгү сыналгылар, муздаткычтар, ушулардын баардыгын бир убакта иштетип алып туруп, анан кийин 10 киловаттан ашып кетсе, ошол эсептегич өчүрүп коет да. Ал бул башка нерсе. Анан эми элдер баягы биз ушул массалык маалыматтар, каражаттар аркылуу, социалдык тармактар, социалдык түйүндөр аркылуу жалпы ушул калкка түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Мына азыр Кудай буйруса, бул нерсени дагы акырындан кабыл алып, ошондой бир шарттарга дагы көнө баштады. Себеп дегенде эми жайында билинбейт да, жайында күн узак. Анан экинчиден эми кышында эгерде техникалык шарттарда ушул жылытууга, электр энергияны жылытууга, үйдү жылытууга колдонгонго шарт берилген эмес болсо, алардын дагы үйүндөгү жылыткычтарын келип биздин ушул тийиштүү кызматкерлер пломба коюп жаап кетип атышат да. Анан эми биз албетте түшүнүп турабыз, бул нерсе бир мындай ыңгайсыз абал жаратат. Электр энергияны колдонгон оңой да. Көмүр жагыштын ордуна келесиң, бир кнопканы басасың, бүттү, иштеп баштайт. Эми бирок ошону менен бирге биздин дагы ушул энергия системанын дагы шартын түшүнүү менен кабыл алып, биринчиден эми техникалык шартта көрсөтүлбөгөндөн кийин биз ал электр энергияны дагы кой бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Экинчиден ушул биз бул маселени ушул кышка даярданыш керек, көмүр алыш керек. Электр энергия менен жылытуу болгондо биздин жабдыктарга бир өзүнүн чоң таасирин берет деп айтып келгенбиз. Бирок тилекке каршы кээ бир учурларда, кээ бир аймактарда ушул суук түшкөнгө чейин бул маселеге көңүл бурулбай, анан суук түшкөндөн кийин анан бир мындай негативдүү көз караш пайда болду да. Бирок мындай байкасаңыз, жалпысынан энергетиктер ушул жарыкты өчүрүүгө мындайдыр бир убактылуу чектөөлөрдү киргизүүгө барбайт. Барган дагы жок бүгүнкү күндө. Себеп дегенде биздин негизги максат ушул электр энергияны күнүмдүк жашоого жана жарыктыкка колдонуу. Ал эми жылуулук үчүн колдонгон, эми бул башка шарт болуп калат. Ал техникалык шарттарда көрсөтүлбөгөндөн кийин биз дагы ошол мыйзамда көрсөтүлгөн ченемдерге, өкмөттүн токтомунда көрсөтүлгөн шарттарга баш ийишибиз керек. Ошонун үстүндө иш алып барабыз да. Бул жакта мындай эч кандай мыйзам бузуулар же болбосо чектөөлөр деген эч кандай маселе жок. Тилек мырза, ушу кечээ энергетика министри Кыргызстандын ири ГЭС куруу долбоорлору талашка түшүп жатканын билдирди. Айтсаңыз, бул кандай маселелер жаралып атат? Эми негизги эле бүгүнкү күндө биздин эң приоритеттүү багытыбыз бул Камбар Ата биринчи. Камбар Ата 1 ГЭСи. Камбар Ата 1 ГЭСи көптөн бери талкуу жаратып келет. Биз мына азыр өзүбүздүн кошуна мамлекет менен дагы ушул жылдын башында Өзбекстан тарап менен дагы ушул долбоорду биргеликте ишке ашырсакпы деген дагы мындай азыркы күндө дагы ушул маселе иштелип жатат. Жалпысынан Камбар Ата 1 ГЭСи бул мындай бир кызыгуу жараткан себеби бул жакта аябай шарттар жакшы да. Техникалык шарттар. Ошол жактагы суунун келиши, суунун кириши, кичинекей ошол мисалы бассейнди Токтогул ГЭСтеги болгон, эми Камбар Ата ГЭС биринчидеги болгон суу сактагычтын көлөмүнө жараша чыгарган электр энергиянын ошол иштеген станциянын кубаттуулугу бул абдан жакшы мындай бир шарт түзүлгөн да. Ошол өзү ошол жактагы жер мындай бир жакшы мүмкүнчүлүк берет
аз суунун көлөмү менен көп электр энергия өндүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн кызыгуу жаратып жатса керек. Анан негизги себеби мен ойлойм биздин ушул келечектеги могу жакынкы 3-4 жылдын аралыгында биздин ири долбоорлор бүтүп, ушул электр энергияны экспортко чыгарсак, экспорттук потенциалды өнүктүрсөк деген азыркы жогорку чыңалуудагы электр чубалгылары курулуп жатат. Каса 1000 долбоор жөнүндө айтып жатам. Ошол долбоорго дагы кошулуп, ошол долбоор аркылуу жакшы тарифтер каралган. Ошол тарифтердин үстүндө өзүбүздүн бир жакшы кирешебизди көрүп калсак деген дагы мүмкүн ишкерлердин көз караштары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол талкуу жараткан себеби, кызыгуу жараткан себеби, келип катышсак экен деген себеби ошол. Экинчи маселе суу боюнча, суунун тартылгандыгы боюнча. Жыл сайын суунун кириши, өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, ушул тоолуу аймакта дагы эмес, Бишкектин тегерек четинде дагы өзүбүздүн бир 3-4 дарыяларыбыз бар. Ошол дарыяларга дагы кирген сууну байкасаңар, жай айында суу токтоп калган. Мурдагы жылдары 5-6 жыл мурда андай көрүнүш болгон эмес да. Быйыл жалпы эле ушул суунун маселеси биздин эле Кыргызстанда жаралган жок. Биздин ар кандай ой пикирлер айтылып атпайбы, сууну сата берген, анан сууну агызып салган. Бирок суунун тартылыштыгы боюнча жалпы эле бизде эмес, жалпы эле ушундай бир мен ойлойм жер шарында болгон. Көйгөй жаралып келатат да, ошонун алкагында карай турган болсок, электр энергияны суунун күчү менен өнүктүрүү бул эң баягы дүйнө жүзүндө таркалган ГЭС гидроэлектростанциялар, ушул эми атомдук электр станциялар бар, көмүрдүн күчү менен чыгарган жылуулук борборлор бар. Бирок эң негизги ушул багыт бул экологияга дагы эч кандай мындай зыянын келтирбейт. Анан суунун келиши бизде Кыргызстанда эми ошол нарын суусун айтайынчы, эң чоң нарын суусунда болгон мүмкүнчүлүктөр дагы абдан чоң. Анан бардык дүйнө жүзү баягы Париждик келишим деп көп айтылат го. Ушул экологияга болгон таасир, экологияны булгабашыбыз керек, экологияны сакташыбыз керек деген бир уран менен жалпы мамлекеттер, жалпы коомчулук ушул маселенин үстүндө аябай бир жакшы мындай иш аракеттер жасап жатат. Буга дагы байланыштуу. Себеп дегенде көмүрдөн электр энергияны чыгаруу токтотулат жакын арада, анткени башка мамлекеттерде бул абдан бир мындай жайылган көрүнүш да. Бизде мисалы көпчүлүк бөлүгү ГЭС болуп атпайбы? 90%дан ашык электр энергия ГЭСтерден чыгат. Башка мамлекеттерде тескерисинче болушу мүмкүн. Андан тышкары ушул атомдук электр станциялар, ал жакта дагы экологияга болгон маселелер бар. Ошон үчүн мунун бүт бардыгы акыры такалып келип туруп ушул энергияны кайра жаратуу булактарына, күндүн, шамалдын, анан эң негизгиси суунун энергиясынан ала турган мүмкүнчүлүк калат. Ошон үчүн ушул жака дагы кызыгуу абдан көп болушу керек. Ошондо Камбар-Ата ГЭСи Өзбекстан менен курула турган болдубу? Кандай келишимдин негизинде? Эми баягы меморандумдун негизинде азыр иш алып барып жатабыз. Алар дагы өзүнүн бир сунуштарын берип жатышат. Талкуунун үстүндөбүз, кандай кылып ишке ашырабыз, кандай болгондо биздин эң негизгиси биздин мамлекетке дагы биринчи ушу кандай жакшы шарттар түзүлөт деп иш алып барып келатабыз. Эми азыр баардык талкуу бүтүп, мындай бир эгерде ушул долбоорду ишке ашырууга мындай бир биринчи кадамды жасай турган болсок, анда биз ушул массалык маалыматтар, каражаттар аркылуу элге, коомчулукка жеткире салмалуу. Негизи ушу Камбар-Ата 1 ГЭСин куруу боюнча коомчулук арасында ача пикирлер жаралып келет да. Каршы болгондор дагы бар, колдоп келгендер дагы бар. Анан негизи Камбар-Ата 1 бул стратегиялык объект болгондуктан аны коңшу мамлекет менен бирге курууга болбойт деп айтып келишет да. Сиздин бул боюнча пикириңиз кандай? Стратегиялык объект дегенде энергетика тармагындагы бардык объекттер стратегиялык. Бүт бардыгы ушул стратегиялык объекттердин катарына кирет. Ал эми Камбар-Ата биринчи ГЭСи объект катары курула элек да. Бул долбоор. Бул объект жок деген сөз. Бул долбоор бар, жери белгиленген, өзүбүзгө бир мындай техникалык, экономикалык негиздемелерибиз бизде бар. Ошонун бардыгы ичиндеги көрсөтүлгөн эсептер, мен жана башында айтып кетпедимби, Камбар-Ата 1де аз суунун көлөмү менен көп электр энергия өндүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бул жакта дагы башка көп шарттар бар. Эми анын бардыгын айтып отурсам убакыт тарыраак болуп калат, бирок
негизинен жалгыз эле ушул Кыргыз Республикасы өзүбүз ушул Камбар ата бир ГЭСти куруп баштайбыз деген бир долбоорду баштасак дагы кошуна мамлекеттер башка экономикалык жактан кызыгуусу пайда болгон башка мамлекеттер дагы катышууга өзүнүн сунушун берет. Биз ал нерсени билип турабыз, ошон үчүн азыркы учурда ошондой бир анализ жүргүзүп жакынкы арада баштайбыз деген себеби ошол. Экинчи шарты мамлекеттин ошол 2026 жылга чейинки өнүгүү программасы бекитилген. Бардыгыбыз өткөн жумада, өткөн айларда ушул маселенин үстүндө да аябай кеңири маалымат берип кеттик коомчулукка. Ал жакта дагы бизге эң негизги приоритет болуп ошол Камбар ата бир ГЭСтин курулушу башталышы керек деген дагы тапшырмалар коюлган. Ошонун баардыгын бир мындай комплекстүү карап туруп, анан кийин ишти баштайбыз деген ниетибиз бар да. Келиңиз, Буруш. Ушул курула турчу ГЭСтер менен өлкөнүн канча жараны иш менен камсыз болот? Эми эгерде баардык биз пландаган ГЭСтер курула турган болсо абдан көп. Мына азыр мен башында айтып кетпедимби, электр станциялар ачаксың эле коому деп. Ал жакта бүгүнкү күндө 4200 киши иш менен камсыздалган. Жалпысынан энергия тармакта 16000ден ашык киши бүгүнкү күндө өзү иштеп, үй бүлөсүн багып, ошол жактан айлык маянасын алып келатат жана ушул энергия системанын туруктуу иштешине өзүнүн салымын кошуп келатат да. Эгерде ушундай эле жакшы бир темп менен кете бере турган болсок, эми азыр мен бир так маалыматты, так цифраны айтыштан бир аз эме болуп турам, алыс болуп турам. Себеп дегенде бул ошол курула турган ГЭС болобу, башка станция болобу, көлөмүнө жараша, кубаттуулугуна жараша, ошол жактагы өзүнүн бир мындай башка шарттарына жараша анан кийин кишинин саны белгиленет. Заман ордунда турган жок, жабдыктар дагы өнүгүп жатат. Баягы жаңыланган сайын жаңы технологиялардын өнүккөнүнө байланыштуу кээ бир жумуштарды адам жасай турган жумуштарды бүгүнкү күндө автоматташтыргандагы убакыттар болот. Ошон үчүн ушунун баардыгын эске алып туруп, анан ушул ГЭСтер болобу, башка объекттер болобу күчүнө киргенден кийин анан айтса болот да канча киши деп. Жазгүл. Карасам ушу энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү үчүн кандай кичи ГЭСтер курулуш керек, негизи эле канча, анын саны боюнча канча болуш керек? Анан долбоорлор боюнча да сурагым келип турат. Жакынкы арада мындай аябайгындай мындай күчтүү, анан ушул долбоор менен иштеп баштайбыз, ушундай ГЭС курулат деп кайсы ГЭСти айта аласыз? Биринчи суроодон баштайын. Энергетикалык эгемендүүлүк деп айтпайсызбы, мындай баягы көз карандысыздык деп. Эми көз карандысыздык деген биздин энергетиктердин түшүнүшүндө ар кандай маселе болот. Биринчи көз карандысыздык дегенде биздин энергия система башка коңшу мамлекеттердин системасынан бөлүнүп өзүнчө иштей алабы деген шарт, бир негизги шарттардын бири да. Бизде ал шарт бүгүнкү күндө бар. Экинчи шарт, эгерде биздин баардык абоненттерибиз ушул электр энергияны техникалык шартта көрсөтүлгөндөй жарыктыкка, күнүмдүк турмушка, бирок жылуулукка эмес, үйдү жылытууга эмес, ошол багытта колдоно турган болсо, бизге бүгүнкү күндөгү иштелип чыккан электр энергия жетиштүү болот. Ал эми суунун аз болгон убагында, мына суу тартылган убакытта, ошондой маалдарда биз эми импорт кылып, ошол импорт аркылуу биздин жарандарды электр энергия менен камсыз кылышыбыз керек деген өзүбүзгө тапшырманы коюп иштеп атабыз. Ал нерсени эске ала турган болсок, анда Камбар ата бир ГЭСи курула турган болсо, буга окшогон маселени дагы келерки бир 10 жылга чейин көтөрбөй койсо болот деген сөз болот да. Анткени Камбар ата бир ГЭСтин кубаттуулугу ошол нерсени камсыз кылганга жетет. Эгерде азыркы биздин бүгүнкү күндөгү ири долбоорлор, жана айтып кеткен ГЭСтердин модернизациясы жана башка долбоорлор ушул азыркы күндөгү суроо талапты аркасынан кубалап келаткан болсо, ошол талапты камсыз кылабыз деп кошумча кубаттуулук аркылуу ошол суроо талапты аркасынан кубалап келатсак, эгерде Камбар ата бир курула турган болсо, анда биз ушул бир 5-6-10 жылга чейин алдыга жылып кетебиз да. Ошон үчүн бул жакта эми мындай ар кандай шарттар дегеним ошол. Экинчи себеби ушул энергетикалык көз карандысыздыкты куруунун негизги багыты деп мына
кечигинки иш чарадагы көрсөтүлгөн кичи гэстер болобу, башка станциялар болобу, ошол багыт. Ичинде эми баягы өзүнүн бир мындай жөнгө салуу маселелери бар. Ошол кубаттуулугун жөнгө салуу маселеси бар. Дагы башка техникалык бир нече маселе бар, бирок ал бардыгы мындай бир күнүмдүк техникалык жол жоболук нерселер. Эң негизги багыты ушул кубаттуулук кирсин дегенчи. Электр энергия эч качан көп болбойт. Эч качан көп болбойт. Канча электр энергия болсо, ошол электр энергияга суроо талап кете берет. Анткени бүгүнкү күндө завод, фабрика курам дегендер бар. Башка багытта иш алып барам дегендер бар. Ошон үчүн эгерде кубаттуулук менен камсыз кыла турган болсок, ал кубаттуулукка сөзсүз түрдө өзүнүн кардары табылат. Ошон үчүн биз багытты коюп, бул жагындагы майда гэстер болобу, кичи гэстер болобу, орто гэстер болобу, ири гэстер болобу, бүт багытты камсыз кылып, бүт багытта иш алып барганыбыздын себеби ошол. Жакынкы арада күчүнө кирет курулуш иштери башталат деп суроо бердиңиз. Мен кайра айланып келип, ошол эң негизги багыт бул Камбар Ата 1. Бирок андан тышкары дагы чоң ири гэстерибиздин долбоорлору бар. Бул мисалы өткөндө өзүнчө дагы бир инвесторлор келип кызыгуу жаралып кетти. Биз өзүбүздүн изилдөө иштерибизди баштадык деп бүгүнкү күндө бизге өткөн жумада келип өзүнүн отчетун берип кетти. Бул Сары Жаз каскадын куруу боюнча. Андан тышкары ушул Көкөмерен каскадын куруу боюнча дагы өзүнчө эмелер бар. Суу Самырдагы долбоорлор бар. Эми биз баягы энергетиктер Камбар Ата деп өзүбүзгө бир мындай жакшы план коюп алып, ошол көбүнчө Камбар Ата жөнүндө сүйлөсөк, кээде коомчулукта да ой пайда болушу мүмкүн. Буларда Камбар Атадан башка долбоор жок окшойт депчи. Ири гэстер боюнча долбоорлор аябай көп. Кызыккан инвесторлор дагы аябай көп, бирок биз өзүбүзгө бир мындай приоритеттүү багыт деп Камбар Ата 1ди койгонубуздун дагы бир нече себептери бар да. Анын эң негизги себеби жанагы айтып кеткен суунун көлөмү, ошол жакта суу сактагычтын көлөмү менен чыккан электр энергиянын көлөмүн мындай эске алганда эң жакшы долбоорлордун бири. Бирок жалпысынан айтып келгенде эле бул гэстер боюнча айтып келе турган болсок, ири гэстердин бүт бардыгы экономикалык жактан кызыктуу. Себеп дегенде суудан алган энергия бул эң арзан энергия болуп эсептелет. Анан экологияга бүгүнкү күндөгү шарттарда, эл аралык келишимдердин алкагында дагы жалпы эле ошол биздин Кыргыз мамлекети өзүбүзгө алган бир өзүбүзгө ратификация кылып алган келишимдердин шарттарына да туура келген ушул багыт. Ошон үчүн электр энергиясы жетиштүү көлөмдө болсо, майнинг фермаларга уруксат берилеби? Эми эгерде ошондой деңгээлге чыга турган болсок, карап көрсөк болот, бирок бүгүнкү күндө майнинг фермалар деген мындай да. Биз азыркы учурда майнинг фермалар өчүрүлдү десе, мен комментарийлерден да көп окуп, элдин дагы кандай ой жаралганын түшүнгүм келет да. Майнинг фермаларды өчүрүлдү десе, көбү келет ойлошот экен, эми баягы биз ошол багытты колдобой, аларды бир мындай шарттар түзүп бербей, тескерисинче өчүрүп салды депчи. Бирок эң биринчи нерсе биз биздин бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасында болгон мыйзамдар менен, ченемдер менен жашашыбыз керек да. Ал майнинг фермалардын өчүрүлгөн себеби алардын техникалык шарты жок. Бүгүнкү күндө тарифтик саясатта көрсөтүлгөн цифраларга көңүл бура турган болсок, майнинг фермалардын тарифи 500 сом 4 тыйын. 500 сом 4 тыйын менен керектеп жаткан майнинг ферма бүгүнкү күндө жок. Мүмкүн баягы өзүнүн бир жеке кичи гэсин куруп алып туруп, анан ошол кичи гэс аркылуу өзүнүн түздөн-түз абоненттерине сатып иштеп аткан учурлар болушу мүмкүн. Мен жана айтып кеттим, биз аларга эч кандай чектөө көрсөтпөйбүз. Бирок жалпы биздин ушул энергосистемадан ала турган болсо, булар майнинг ферманын колдонуусу, керектөөсү үзгүлтүксүз 24 саат бирдей эле кубаттуулукту колдонуп кете берет да. Бул аябай чоң кубаттуулук керек болот. Экинчиси, бизде бүгүнкү күндө кышкы убакытта эми өзүбүздүн биринчи калкты камсыз кылышыбыз керек деген өзүбүзгө мындай бир багыт белгилегенден кийин ошол багыттын үстүндө иштешибиз керек. Анан башка
экономикалык жактан биз үчүн мындай бир жакшы шарт түзүп бере турган абоненттер бар, бирок биз ал маселени биринчи калктын маселесин чечкенден кийин анан карашыбыз керек деп өзүбүзгө багыт белгилегенбиз. Ошонун үстүндө иш алып барабыз. Биздин жасаган иш аракеттерибиз дагы ошого байланыштуу. Ал эми сиз айткандай баардыгын камсыз кылып, экономикалык категорияларды, калкты бүт баардыгына жетиштүү түрдө, анан кийин баягы азыр мына мисалы маселе көтөрүлүп жатат. Бишкек жылуулук борбору иштеп баштады. Биздин жалпы жаңы конуштардын бүт баардыгы көмүр менен үйүн жылытуу башталганда аба булганып баштайт деген дагы көз караш ой пикирлер бар. Мүмкүн электр энергия жетиштүү болуп, кийин техникалык шарттар ушул электр энергияны жылуулук үчүн колдонгонго дагы болот деген шартка жеткизе турган болсок, ошондой деңгээлге, мүмкүн бул экологиялык да маселе чечилмек. Андан тышкары ушул кошумча биз үчүн экономикалык жактан тарифи аябай жакшы, бийик болгон абоненттерди дагы өзүбүзгө алып келип, ошолор менен иштеп, электр энергияны ошолорго сатып, анан ошолдон түшкөн акчаны энергосистеманын жакшыртуусуна, өнүгүүсүнө, жаңыртуусуна жумшасак деген ойлорубуз бар. Эми бирок азыркы күндө биздин негизги багыт бул калкты камсыз кылуу. Келиңиз Мурат. Электр энергиясын баягы камсыздоодо күндөн, ошол эле шамалдан өндүрүү канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө майнаптуу? Анан бүгүнкү күндө ушуга кызыккан компаниялар барбы? Бар. Кече күнү эле айттым, 300 мегаваттан ашык свидетельство, күбөлүктү биз ошол күндүн энергиясынан чыгара турган компанияларга бердик. Кызыгуу бар. Андан тышкары Кытайдан келген инвесторлор бар. Бирөөсү көлдө салам деп азыр изилдөө иштерин жүргүзүп жатат. Экинчиси Ош облусунда жер бөлүү маселеси менен ишин алып барып жатат. Эгерде экономикалык жактан кызыксыз болсо, өзгөчө Кытай ишкерлери бизге келбейт болчу деп ойлойм. Себеби алар акчасын санаганды абдан жакшы билет. Экинчиси келгенин себеби бул ушул биздин аба ырайынын шарты. Бир жылдагы болгон күндүн баягы ачык аба ырайы, жамгырдын аз жаагандыгы, ошого окшогон шарттар бар. Анан кийин жайкы убакта күндүн узактыгы, ушунун баардыгын эсептеп келгенде чындыгында күндөн дагы, анан эми кээ бир аймактарда, биздин республиканын баардык территориясында эмес, кээ бир аймактарда ушул шамалдан энергияны, балыкчыда мисалы, ушуга окшогон жерлерде биздин күндүн шамалдын дагы энергиясынан электр энергия чыгарса болот. Кызыккандар бар. Шамал боюнча дагы кече күнү 10 мегаваттык станция курса болот деген көбөлүктү бердик. Ал инвесторлор дагы бүгүнкү күндө ошол 1 мартка чейин өзүнүн ишибизди баштайбыз деп убадасын берип кетишти. Ушу келечекте электр энергиясын кайсы жолдор менен алабыз? Ушу суунун агымы азайып жатканын өзүңүз дагы айтып жатасыз. Негизи биз климаттык өзгөрүүлөргө даярбызбы? Климаттык өзгөрүүлөргө даяр болушубуз керек. Анан кийин кантип даярданабыз? Эми азыр климаттык өзгөрүүлөр дегенде бир күндө эле мисалы суунун баардыгы тартылып кетет деген абал жок да. Ошон үчүн даяр болушубуз керек деп айтып жатам. Кыргызстанда суу көп. Эми элдер айтат, ар кандай ой пикирлер бар. Эмне үчүн суу көп болсо анда Токтогул кезинде суу аз депчи. Бирок тилекке каршы ушул Кыргызстандагы аймагындагы аккан баардык дарыялардын баардыгы ушул Токтогул суу сактагычына акпайт экен. Ошон үчүн Токтогул суу сактагычына кирген суу аз болуп атат. Өзү бир аз климат өзгөргөн сайын ушул нарын аймагында кардын жаашы дагы тартылып калды. Кышында мисалы жайкы убактарда жамгыр жааганы да бир аз азайды. Ошон үчүн биз суунун көп кирген суу дарыялардын мисалы баягы суунун кириши көп болгон дарыяларга гэстерди курушубуз керек. Андай биз үчүн өзүнчө долбоорлор дагы белгиленген. Анан экинчи жагынан ушул энергияны кайра жаратуу булактарын бул багытты да өнүктүрүшүбүз керек. Эң жакшы айтып кетчү нерсе, бизде ушул ири гэстер бар. Ири гэстер ушул кичи гэстердин жана күн менен шамалдан алынган энергияны жөнгө салып турат.
ошондой мүмкүнчүлүк бар да эң негизгиси. Бул жөнгө салып турат деген себеби бир кубаттуулук жактан бир мындай кошумча жөнгө салып кошумча жардам кылып турбаса, туруктуулук жагынан карап келгенде бул кичи ГЭСтердин жана күн менен шамалдан алган станциялар булар мындай бир калыпта туруктуу кылып энергияны бериши бир аз кыйыныраак да. Себеп дегенде кичи суулар болсо, бул жайында суу көп келет, кышында тартылат. Күн болсо, мисалы күндүз чыгат, түндө жок. Ошол маалдарды түздөп кетиш үчүн ири ГЭСтердин кубаттуулугу керек болот. Ал шарттар бизде толугу менен бар. Ошон үчүн биз бул багытты дагы колдоп, ушул багытты өнүктүрөбүз деген багытты иштеп атабыз. Анын бардыгын комплекстүү карап келгенде ушул энергия системанын туруктуу иштешине өбөлгө түзөт. Тилек мырза, ушу бүгүнкү күндө энергетика тармагында 140 миллиард сом карызыбыз бар. Негизи бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы байма-бай билдирүүлөрдү жасап, бул абалдан 3-4 жылдан кийин чыгабыз деп ишендирип жатат. Негизи айтсаңыз, 2025-жылда энергетикалык кризистен чыгуу канчалык реалдуу? Эми бул толугу менен реалдуу. Бул нерсени жеткиришибиз керек, ишке ашырышыбыз керек. Ал эми карыздар боюнча айтып кетейин, түшүндүрмө берип кетейин. Бүгүнкү күндө карыздардын көбөйүп кетиши бул доллардын дагы өсүп кетишине байланыштуу да. Себеп дегенде бул карыздар дагы ошол валюта түрүндө алынган, анан доллар өскөн сайын бул карыздын дагы энергия тармактагы болгон карыз дагы көбөйүп кеткен. Бирок бул баардык карыздардын бүт бардыгы бизге ошол финансы министрлиги аркылуу, мамлекеттик бюджет аркылуу келет. Мындай айтканда, ошол ар бир акча каражат финансылык институттардан берилиби, башка булактардан берилиби, ал каражат мамлекеттик бюджетке келип түшүп, анан бизге берилет. Биз кайра мамлекеттик бюджетке кайтарабыз, анан мамлекеттик бюджет донорго кайтарат да. Ошондой мындай механизм аркылуу ишти алып барабыз. Ошол учурда энергетика тармагындагы жаралган абал ушул долларга байланыштуу деген себеби, ал акча каражат доллар түрүндө финансы министрлигине келсе, финансы министрлиги да бизге доллар түрүндө берет. Биз энергия сектор ушул баардык акча каражаттарды, баардык ошол валютадагы болгон мындай бир жаралуучу шарттар. Мисалы, доллардын өсүп кетүүсүнө эч ким кепилдик бере, өсүп кетпейт деп кепилдик бере албайт. Ошого окшогон мындай бир келечектеги жарала турган шарттардын дагы чечиши, ошол маселелердин, түзүлгөн маселелердин чечиши дагы энергия сектордун мойнуна жүктөлөт да. Ошон үчүн баягы суроо жаралып жатса керек, энергетиктер 103 миллиард деп айтып жүрдү эле цифраны, эмне болуп 130 миллиардка чыгып кетти. 130 миллиардка чыккан эң негизги себеби биз кошумча карыз алып алган жокпуз да, дагы 30 миллиард сом. Бул ошол доллардын өсүп кеткен себебинен энергетика тармагында дагы карыздын өсүп кеткен. Бирок ошону менен бирге белгилеп кетчү нерсе, энергетика сектору бул мамлекеттик бюджетке кайтаруучу жалгыз сектор болуп эсептелет. Баардык алынган карыздарын кайра мамлекеттик бюджетке кайтарып, анан мамлекеттик бюджет тиги финансылык институтка кайтаруучу биздин энергия сектор бул жалгыз сектор болуп эсептелет. Ошон үчүн биз ошол иш аракетти да жасап, эми кошумча маселелер туулат экен, аны финансы министрлиги менен чечишкенге аракет кылабыз. Алар тараптан дагы бизге мындай абдан бир жакшы колдоо көрсөтүп келишет. Биз алардын жетекчилиги менен дагы мындай тыгыз байланышта өзүбүздүн чогуу маселени чечкенге аракет кылабыз. Себеп дегенде баардыгыбыз бир мамлекетте, бир министрлер кабинетинин алдында болгондон кийин биргеликте иш алып барабыз. Ошон үчүн бирок айтып кетчү нерсе ошол да, мен айтайын дегеним, энергетика сектору акчаны кайтаруучулардын жалгыз сектору болуп эсептелет. Экинчи жагынан жанагы 2025-жылга чейин биз мындай электр энергияга болгон баардык суроо талапты жаап, экспорттук потенциалды ушул бир экспорттоочу мамлекетке айланышыбыз керек деген дагы биздин өлкө башчыбыз да ошондой тапшырма койгон. Биз ошол маселени чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Ошон үчүн азыркы учурдагы ишке ашыралы деген баардык долбоорлордун бүт бардыгы ошол маселени чечүүгө багытталган. Убагында алынган акча каражаттар, убагында алынган мисалы ушул кредиттер бир кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашырууга дагы багытталган да. Эми анын ичинен дагы анча-мынча мына ири долбоорлор дагы ошол убакта алынган акча каражат менен бул мындай бир узак мөөнөткө созулган долбоорлор болгон үчүн алар андай дагы
долбоорлор бар. Андан тышкары мына азыр эми бүгүнкү күндө энергетика сектору ушул кредит алынып, ушул кредиттин эсебинен бир нече долбоорлор ишке ашырылса, мындан ары түз инвестиция тартсак, эми кредитти ала бергенде эле чеги болот да, бүгүнкү күндө бардык энергия секторду кредитке батырып коюп, анан эртең кайтара албай калсак да кандай болуп калат деген коркунучтар бар. Ошон үчүн ошол нерселердин бардыгын эске алып, азыркы күндө энергетика министрлиги, жалпы энергия сектор ушул инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда түз инвесторлорду тартуу, биргеликте ишти алып баруу. Мисалы биргеликте бирдиктүү ишкана ачып алып, мисалы инвесторлор менен бирге биз бүт баягы өзүбүз тараптан ичинде болгон бир уруксат кагаздары болобу, жер маселеси болобу, экспертизалар болобу, бир техникалык, экономикалык негиздемелер болобу, ошого окшогон нерселерди өзүбүзгө милдеттеме алсак, ал эми инвестор тараптан акча каражатын камсыз кылуу болсо, ошондой бир башыбызды бириктирип алып туруп, анан кийин бир жакшы долбоорлорду ишке ашырсак деген багытта дагы кетип баратабыз. Эң жакшы жери бул ошол энергия секторуна кредит катары мойнуна жүктөлбөйт. Бул мындай бир жакшы биргеликтүү долбоор болот. Тилек мырза, 1 саат бою биз менен маектешип, кызыктуу маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, сиздер бүгүн 5+1 программасынын алкагында учурдагы электр энергиядагы кырдаал жана чакан ГЭСтерди куруу маселесиндеги болгон маекти уктуңуздар. Бул берүүнү сиздер Марал Медиа Facebook баракчасынан көрө аласыздар. Бүгүн студиябызда конокто энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев болду. Берүүнү мен Айдина Маматисаева жана менин кесиптештерим Жазгүл Садырова, Кызымрат Эркинбекова жана Буруш Курманбекова алып барды. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Салам, эмне жаңылык? Салам, бизде жаңылык көп. Таңдагы актуалдуу жана жаңы маалыматтар. Күн сайын 5+1-де. Саясат, Ком, экономика, Дүйнө жаңылыктары, маданият. Күн сайын Марал ТВ жана радиосунда 8:00-дө 60 мүнөт түз эфирде.